1,5 миңден ашуун окуучусу бар Ош шаарындагы Барпы Алыкулов мектеп гимназиясы 1987-жылы курулган. Андан бери бир дагы жолу капиталдык ремонттон өткөрүлгөн эмес. Мектеп жетекчилиги маалымдагандай, учурда билим берүү мекемеси оңдоп түзөөгө муктаж. Эшик терезелери эскиргендиктен алмаштырылышы керек. Дубалдары акталып сырдалганы менен кайра эле урап түшүп калат. Андан кийин эскилиги жеткендигине байланыштуу биз республикалык бюджетке ремонтко киргизүүнү сунуштарын бергенбиз. Азыркы учурда болсо Ош билим башкармалыгы жагынан оңдоо түзөө иштери башталды. Конкретно айтсак, мына туалеттерди оңдоо азыркы этапта жүрүп атат. Биринчи этаждын 2 туалети бүтөйүн деп калды. Учурда мектептин ички ажатканалары жаңыланып жатат. Ушундай эле оңдоп түзөө иштери каладагы башка билим берүү имараттарында дагы уланат. План боюнча бул жылы жалпы 30 социалдык объект ремонттон өтүшү керек. Алардын 16сы мектеп, 14-ü балдар бакчасы. Тиешелүү адистер белгилегендей, билим берүү мекемелеринин негизинен ашканасы, жылуулук системалары, ажатканасы жаңыланууга муктаж. Айрымдары капиталдык оңдоп түзөөдөн өтөт. Республикалык бюджеттен жалпы 4 мектептин 3 балдар бакчасынын капиталдык оңдоп түзөөлөрү боюнча, андан сырткары 2 мектептин имараттарын жаңыдан авариялык абалда имараттарын бузуп ордуна жаңы салуу боюнча сунушу республикалык бюджетке кеткен. Ал жактан бизге кат келди. Буюрса ушул жылы ошолор баары ишке ашышы мүмкүн. Андан сырткары Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын өзүнүн титулдук баракчасы боюнча жалпы 16 мектеп, 14 балдар бакчаларында капиталдык ар түрдүү оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт. Былтыр Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан 19 мектеп оңдолуп, ага жергиликтүү бюджеттен 38 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Белгилесек, Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караган 70 мектеп, 67 балдар бакчасы бар. Дээрлик алардын бардыгы оңдолууга муктаж. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузирков, Ош жаңылыктары.